Чындык, кайдыгерлик, жек көрүү, көрө албастык жана күтпөгөн адамдардан кастык. Супер ТВнын акыйкат издегендер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында бир канча ай мурун кадимки алты саны аман адамдарда эле өз тиричилигин кылып жүргөн 42 жаштагы Нургазы Бекболоев бизге акыйкат издеп кайрылды. Ал учурда эки көзү көрбөйт. Жарык дүйнөнү көрүп жүргөн адам капыстан эле кошунасынын кордугунан улам көзү агып калганын айтат. Мен Бекболоев Нургазы Бектамаевич 1979 жылы туугам. Şu Ağorda konusunda 13 yıldan beri gelip duram. Şu yerde gelip üy salıp, anan stroykada işletçimin. Stroykadan gelip işlep gelip, şu jatkan divanımda ez alıp jatkam. Jatsam lökö kirip gelip, tur dedi. Turbayım, ne oldu sen kimsin desem, men opermin dep turup эле көз көрбөйдү. Көз көрбөй калды. Аны өкөлө урбайды. Çıkıp alıp ketти. Men eптеп жүргөлө эшикке чыктым. Жолго минтип, кол менен жолдоп басып барып, чөп тарылап кеткенде бир бейтааныш бала өтүп баратып, ошо жардам берип, тияка айыл көчө башчысына жеткирди. Көчө башчысы келип, булар менен бир сыйра урушуп, бул эмне кылганыңар, көзүн кашайта чаап салып, андан көрө ушунча эле өчүңөр болсо бутун сындыргыла, колун сындыргыла, көзүн кашайтып салдыңар деп, ал келип урушуп, сразу эле мени больницага алып кетти ошол күнү. Эмне себептен сизди урду деп ойлойсуз? Буга чейин булар болсо мындай экен, жатканда көргөм да, көздөрү күйүп турган. Жо булардын аша чеги болгонбу, жо аябай көп ичип алганбы, ушундай да. Сол эмес болчу да буларчы. Анан 6 айдан бери почти 5 ай уже болуп кетти, көрбөй атам эчтеке. Жо булардан эчтеке мүмкүнчүлүк жок, жардам жок. Жо келип кечирим сурап коюшпайт, жо тияктан сотрудниктер чакыртып, сотко чакыртып коюшпайт, жо. Бүт судмедэксперттен төшөктөр чыккан, менин каным экен, ошол жерде жаткан жерден чаап кетишкен. Мына ушунун баары эмне себептен болду деген сурообузга ал төмөндөгүдөй жооп берди. Балдардын биринчи күнү жолугуп экөөбүз жерде мага акча чыктап кеткен. Onu майрамдап кой депчи. Анан мен кетип калгам. Ага чейин мурда болсо, мэрден өкөлөп мени саба бергенде мен үйүнө секирип кирип жардам сурагам. Анан кайра кечирим сурап, үйүнөн чыгып кеткем. Анданчы. Болду, ошого эле бек сактап калганбы, же эмне болуп калганын билбейм. Көзүңүздү эмне кылды, эмне менен башында агыза урду да, ошону айтып кеткенсизчи? Кол менен. Кол менен. Кадимкидей эле муштадым мындай эле. Бирөөсүн январда бир ууру кармап алып, аны менен урушуп атып, ал бирдеме менен чаап алып туруп качып кетти. Андан кийин булар бир көз бар болчу, сол болчу. Андан кийин булар чаап кетип атат. Экинчисин оң жагын. Буга чейин кастык кандай жок белесиздер? Iya. Кастык, мындай душмандык Жок, андай жок болчу. Баары жакшы, сыйлуу болчу. Колуман келсе жардам берчимин, жардам керек болсо. Өзүм стройка жагынан иштечимин. Өзүнчө. Милицияга кайрылган жоксузбу? Милицияга кайрылдым, кайрылсам эчтеке жообу жок. Жо сот жагынан жок. Жо булар жактан жок, эч жагынан жок болуп атат. Анан ушинтип кыйналып, азыр көз көрбөй эптеп жолго чыгып, жалдырап кишилерге барып терден аны муну карыз кабыл ичем. Окот, жок, бирөөлөр алып берет. Ошентип күнүм өткөрүп атам. Азыр суукта түшүп калды. Муну кандай кылам билбейт. Капыстан келген ушундай каргашалуу окуядан кийин жашоосу тууралуу төмөндөгүлөрдү кошумчалады. Айла жок, көнөтү кезим бул жашоого. Айла жок, жолдорду билчимин да бит. Ошо менен көнүп басып жүрөм, айла жок. Жардам сурайм кээ бирде жеткирип коюшат, кээ бирде алып келип үйгө жеткирип коюшат. Үй бүлөңүз жөнүндө айтпайсызбы? Үй бүлөмө ажырашып кеткем. Илгери эле көп жыл болду. 2007 жылы эле. Балдарыңыз барбы?
Жок, бала жок. Ошо бойдон үйлөнбөй жүрөм. Эмнеден ажырашып кеттиңиз? Жаштык болуп, ошого карата өтүп кеттим дейм. Туугандарыңыз каякта? Туугандар бүт барып өзүнчө жашашат. Мен да өзүнчө жашап туруп алгам, бияка көнүп. Апам ысык атада, атам раматтык каза болуп калган. Алар менен кабарлашып турасызбы туугандарыңыз? Сизди көргөнгө келишти? Ооба, келип көрүп кетип турушат. Берден байкем баласы бар, ал келип кичине столовойдукун төлөп кетет. Магазиндикин төлөп кетет карыздарды. Ошол эле карылашып атат иничем. Анан берде кошуналар карылашат, бүт тааныйт бияк. Ошолор жардам берет. Келип тыйынчытап кетишет. Ашканага алып барып тамак алып берип коюшат. Инвалидный домго да чакыргандан алып барабыз дегенден барбай койгом. Өзүм эле жашайм үйүмө деп. Албайсыз эле деп. Ошол жерден кошуналар эле жардам берет. Жакта наркы көчөдөн аргасы жактан. Дос балдар келип кетип турат. Стройкада иштеген байкелер келип, айылдан алыс жерлерден келип иштеп жатып кетишчи. Чогуу напарник болуп, чогуу иштешчүбүз. Көп жерде иштедик берде стройкаларда. Азыр кошунам экөөбүздү сокуруп кетти. Эчтекеге жарабай атам. Мурда көзүм көрүп турганда да эптеп тиричилик кылып, иштеп, көмүргө болсо көмүргө иштеп, стройка болсо стройкага иштеп турчумун. Азыр эчтеке кыла албай калдым. Шу үйдө эле отурам, көчөгө чыгам, окат ичем, кайра келем. Каарманыбыз окуяга күнөөлүү адам мыйзам чегинде жаза алсын дейт. Кошунам жазасын алсын, өзүнүн закон түрүндө. А мен көзүм көрбөй калып, эчтеке кыла албай калдым. Закон болсо карап, ушул жак жагын чечип берип койсо жакшы болот эле, мыйзам түрүндө. Ушунча убакыттан бери келген жок, бирок өтүп койгон жок. Сотрудниктер да келген жок сурак кылып. Милициябыз деп коюп, кийин мурда иштеген экен, кайра жумушунан ыргып кеткен экен, анан тилер бири-бирине жардам берип, муну камап айтышабы, же карап айтышабы, ушундай болуп атат. Андан ары биз Бекболоев күнөөлөп жаткан кошунасынын үйүнө бет алдык. Саламатсызбы? Үйдүн ээси барбы, байке? Жок, келек. Каякта? Жумушка кеткен. Качан келет? Билбейм. Жок, андай болгон эмес. Кандай болгон? Билбейт экен, ал жөнүндө уккан эмесмин. Кошунаңыздардын баары билет экен ошол боюнчачы. Мен уккан эмесмин. Башка бирөөлөр менен мушташып, анын көзүнө азыган уккан, а так менин күйөөмүз не причастен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр экинчи тараптын оюн угууга келсек, азыркы учурда үйүндө жок экен. Жубайынын айтуусунда жумушка кетиптир. Бул окуяга күбө болгон Замирбек Мааданбеков төмөндөгүлөрдү кошумчалады. Бул Нургазы боюнча үйдө жатканда ушинтип үй жака келген экен түндө. Анан ал мен эки балам жетелеп барып, эки кичинекей балам үйүнө жаткызыптыр. Мен уктап аткам. Анан кайра келип айтышты, балдар Нургазы экен көзүнөн кан агып атат деп. Анан барсам үйүндө жатты. Анан эмне болду десем, кошунам үйүндө кошунасынын үйүнө ошо эки бала келип, ошолор сабап кетти деп айтты. Анан ошол үйүнөн ошо Мелис деген кошунасы ошонун үйүнөн эки бала чыкты дагы, эмне сабадыңар десем, өзүнүн тилинен көрсүн деди. Ошентип айтышты. Анан мен айттым, жок бутун же колун сындырып койбойсуңарбы десем, тилинен көрсүн деп ушинтип коюшту. Анан унчукка жокмун кетип калышты. Анан скорый чакырдым. Скорый чакырсам, скорый келген жок. Анан такси айдатып алып, ошо такси менен больницага первый помощь кылып алып барды.
шаарга. Ошонун эле болгон алып барганым болду. Биринчи жардам болуп. Көргөнүм ошол болду. Супер ТВ телеканалы бул окуя боюнча экинчи тараптын оюн угууга даяр.